15 август Талибан радикалдык кыймылы Афганистан толугу менен алардын көзөмөлүндө экендигин жарыялады. Жалпысынан террорчулар расмий бийлик органдарын маскарачылык менен өлкөдөн чыгарып, президенттик сарайды башкалар менен бөлүшө албай тургандыгын билдирди. Согушкерлер Афганистанды бир жума ичинде басып алганы белгилүү болду. Түркиянын Борбор шаары Анкарада ондогон тургундар сириялык качкындарга таандык болгон дүкөндөрү менен машиналарды талкалап кетишти. Жаңжал түрк жана сириялык жаштардын ортосунда уруштан кийин чыккан. Уруштун жүрүшүндө 18 жаштагы түрк жигити Эмирхан Ялчин бычак жеп каза тапкан, дагы бири жаракат алган. Шектелип жаткан 2 сириялык камакка алынды. Коомдук желеге чыгарылган сүрөт жана видеолордон кыйкырып жүргөн адамдар полициянын тосмосун бузуп киргенин, машиналарды талкалап өрттөгөнүн, витриналар менен үйлөрдүн терезелерине таш ыргыткандыгын көрүүгө болот. Рейдтер агенттиги кабарлагандай, тартип сакчылары абага ок чыгарган. Баш аламандыкка катышкан 76 киши кармалган. Кийинки күнү полициянын аракетинин аркасы менен баш аламандыкты токтотууга мүмкүн болгон. Ысык Көл областында 3 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталып, 2 адам жеринде каза тапты. Маалыматка караганда 16 август түнкү саат 12:40 чамасында 23 жаштагы жаран Мазда үлгүсүндөгү унаасын Балыкчы Каракол жолунун Корумда айылында айдап бара жаткан. Маалыматка караганда ал карама-каршы тилкеге чыгып 30 жаштагы айдоочунун Ауди унаасын, андан кийин Subaru Forester унаасы менен сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен Ауди үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жана 20 жаштагы жүргүнчүсү алган жаракатынан улам окуя болгон жерде каза болушкан. Мындан тышкары калган 2 айдоочу жана Ауди үлгүсүндөгү унаанын 3 жүргүнчүсү ар кандай жаракаттары менен Ысык Көл райондук ооруканасына жаткырылган. Бул кылмыш Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Бардык керектүү экспертизалар дайындалып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Калифорниядагы зоопарктардын биринде дарт ысымындагы ачка аллигатор капасынан чыгып эт берип жаткан ээсинин жанына түшкөн. Дартты Джульетта кичинесинен өстүрүп келе жаткандыктан ишенимдүү түрдө күлүп тура берген. Ал видеону зоопарктын социалдык баракчасына киргизген. Ролик дээрлик 90 миллион көрүүчү топтогон.